кыздар менен сүйлөшкөнгө желание жок. Ямак чете албай калып, колум тоңуп калган учур болгон. Ойнай албай шермене болгон учурлар болгон да. Топтогон акчаңа бербейсиң, бөлүшүп берсең, алып жебейли, майрам кылбайлы деп. Жашоомдо эң главный Кыргызстан жана тенин. Насип деп коет. Bir күндө 5 заказ алган күндөр болот. 5 тойго, э? Ошол жерде Андрей Малахов көрүп, ошол жагып калып, ошол как раз ошол Юрий Шатуновдун эскерүү концертине чакырышты да мени. Ушул кыз деп мага жагып калдыңыз, э? Бишкекке аябай эле ысык экен, экөөбүз эрип кете турган болдук го. Салам урматтуу көрүүчүм, Сокол медианын катталуучулары. Бүгүн мен 13 жаштагы таланттуу жана ошондой эле жубай издеп жүргөн Мираш менен маектешүү үчүн келдим. Кандайсың, Мираш? Жакшы, иштериң кандай болуп атат? Бишкекке кош келиптирсиң. Рахмат, чоң. Ошондо сен Ош шаарынан келдиңби? Ооба, Ош шаарынан Темиркоор айылынан келдим. Мираш, өзүң жөнүндө айтып өтсөң, деги эле бул талантса каяктан келе эле, үй бүлөңдө ким ырдайт, атаң ырдайбы же апаң? Мен Темиркоор орто мектебинин 6 классын бүтүрдүм. Жашым 13-тө 4-1 тууганмын. Өзүм ошол байкелерим ырдайт, баары эле бирок элге чыгышпайт, үйдө эле ырдашат. Ошол мен негизи ырдаганга кызыккандын себеби бул атамдын чыгармачылыгынан болгон. Атам мага ошол үйрөтүп, өзү жетпей калган таланттарга мен жетсин деп аракет кылып ушундай ырдатып калды да. Ямахада ойногондо атаң үйрөттүр, э? Алгачкы ошол Ямахада ойногон кездериң эсиңдеби? Канча жашыңда үйрөндүң эле? Мен Ямаханы 7 жашымда үйрөнгөм. 7 жашымда эми ойноп баштаганда тойлордо ырдаганда сөздүн текстин унутуп калып ырдым, ошондой титиреп калтырап зорго бүтүргөм да, короче. Ырдай албай ушундай убакыттар болгон. Тойго канча жашыңан бери чыгасың? Тойго мен ошол 8 жашымдан баштап чыгам. Мираш, айтсаң, азыркы ырдоосуң ушу кайдан келди? Мен ошол сиздерге окшош эле бир телеканалга тартылып атып, шок чыгармалар ырдап берди экендин себебинен ошолор эсиме келип кетип, канымды ырдап жибердим, ошол бойдон хит болуп кетти. Катын алам деппи? Ооба. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Мираш, айтсаң, бул ырды катын алам деп кайсыл жактан жаттап алгансың? Буларды негизи эле мен ошол өзү жаттап алгам да, бир жерден угуп, ошол өзүмдүн оюмда бар да. Ошол ырд демек жаккан үчүн жаттап алдың да сени? Ооба, жаккан үчүн. Тойлорго жубай издеп жүрөт экен, сөзгө ыңгайлуу да, ошолчу. Тойлорго айткандай эле. Мен айткандай. Сен бирок азыр жубай издебей элесиң да? Жок. Сүйлөшкөн кызың барбы? Жок. Жактырган кызың да жокпу? Жок, мен кыздар менен сүйлөшпөйм негизи. Неге? Чыгармачылыгыңа тоскоолдук жаратабы? Жок, мен
кыздар менен сүйлөшүп, мага не коюп тур, мен кичине эле туруп кыздар менен сүйлөшсөм, окуумду окуйм, чыгармачылыкта өзүм ырларымды ырдайм, болду да. Сен 13 жаштасың да, мисалы, биринчи сүйүү дегендер боло элекпи сенде? Мисалы, кат жазып, же бирок жакшы көрүп калып. Кичинекей мындай 3-4 класстарда болгон, андай десе, ал убакта жаштык кылып же. Жаш болсуң да. Сүйүүнү билбей жаш болчумун. Азыр билип, мындай кыздар менен сүйлөшкөнгө желание жок. Ошол кыз жөнүндө айтып берсең, 3-4 классыңда жакшы көргөн аты ким эле, классташ кызың беле? Ал кыз уже башка жака кетип калган. Тойлорго чыгып калдым деп атпайсыңбы? Тойлордо ырдап атканда ар кандай кызыктуу окуялар болсо керек, мисалы, жогоруда айтып өттүң, сөздөрүм унутуп калып, ырдарың бүтүргөн учурлар болгон деп. Ошондой кызыктуу окуяларды айтып барбайсың? Макул, анда эмес. Мен Ямахада ырдап атам да, ырдап атканда клавишалар басылбай калат, же свет өчүп калса, бисонун болуп атат, свет өчүп калса, эч ким биле албай калып, же болбосо Ямах чечилбей калып, колум тонуп калган учур болгон, ойнай албай шермене болгон учурлар болгон да. Сууктанбы? Ооба, сууктан кол катып калат, ошондо ойнай албайсың да. Титиреп, перчатка кийип алгансың дагы болбой, тысынып келип, жылынып келип, кайра ойносоң, дагы катып калат. Суукта ойногон күндөр болгон да. Ошол. Баягы эл көп жерден өзүң ырдап, Ямахада ойноп атканда уялуу сезими болбойбу? Мисалы, айрым балдар тартынышат го? Айрымалар тартынышат, бирок мен тартынбайм. Элдер көбөйгөн сайын ачылгам. Ошол жери жагат мага. Ал эми баягы өзүңдүн досторуңдун арасында сен ырдайсың, сен тойдо чыгып жүрөсүң деп мындай сага тиешип сүйлөгөндөр болобу? Ооба да, болот. Ар бир жерде, барган жеринде эле болот андайлар. Эмне деген оор сөздөрдү айтышат сага? Алар оор сөз эмес, тамашалап эле мындай эле айтып коюшатчы. Топтогон акчаңа бербейсиң, бөлүшүп бир нерсе алып жебейлиби, майрам кылбайлыбы дейт. Жок, акчаны тапкандан кийин атаңа беришим керек болду. Топтогон акчага эмне кылайын деп ойлоп атасың? Форма тиктирем, ырларыма жаздырам. Ошол өзүмө керектүү нерселерди алам, кийимдерди. Ошол. Учурда репертуарыңда канча ыр бар? Мен өзүмдүн ырым жок. Бир ырчылардын ырларын ырдап, ошол көп эле жүзгө жетип калды. Ошол ырларды ырдап элге чыгып жүрөм. Мираш, эмнеге сени өзбек улутундагы балага окшоштура беришет? Комментарийде ачсаң эле бар эле, эмне бул өзбек балабы деп эле айтышат го. Ошондой билбей эткем, негизи өзүм өзбекке окшоп элек. Жок, андай эмес. Кайдан билейин өзүм өзбекке окшош экенимди? Мен кыргыздар эле окшош турат. Өзбекче ырларды ырдаган үчүн болсо керек, э? Ооба. Ошол ырларды биринчиден эле кыргызча сөйлөгөн укпай, өзбекче ырларды уккан элдер биринчи жолу эле ошол өзбек деп ойлошот. Ата энең жөнүндө айтып берсең, апаң эмне менен алектенет өйдө? Өзүмдүн апам мектепте иштейт, англис тили сабак берет, жана китепканачы. Атам болсо бала бакчада балдарга сабак берет, музыка сабагынан. Өзүм болсо тойлордо барып, ошол элдин кызматында болдум. Атам экөөбүз элдин кызматында, атам мага за рулем да, алып барып келет. Процессорун турбай, э? Эң биринчи мен ушундай чоң акыбалга, чоң эмеге жетишиме ата энем себепчи болгон, ата энемдер колдоо көрсөтүп, ошол ата энемдин жардамчылары менен болот да. Ата энемдердин дуалары менен болот. Ошол эң биринчи ата энеме ыраазычылык билдирем. Ал эми тойлордо эң көп алган гонорарың канча болду эле? Аны атам билет, мен айта албайм. Неге? Соңаны. Бир күндө мисалы көп акча тапкан учурларың болобу? Болот эми. 2-3 тойго чыгып катарына. Жок, 2-3 той болот. Бирок 5 күнгө чыккан, 5 жол бир күндө 5 заказ алган күндөр болот. 5 тойго, э? Ооба. Мираш, айтсаң, азыр Ош шаарында ырдап, Ош шаарында тойлордо кызмат кылып жүрөсүң да. Чыгармачылыгың Бишкекке келип улантуу оюңда барбы? Буюрса, окууну бүтүп ушул жакта окуйм деген оюм бар. Эгерде мен бул жакка келе берсем, ноокаттын тойлору токтоп калбайбы? Ноокаттын тойлорунун баарын өзүң алып аткан турбайсың, э? Ооба да. Менсиз той болбойт го дейм. Койчу. Ооба. Чакырбаса деле барып ырдап койсоң боло берет. Жагалар бары бир ошол. Сени номен таппай аткам да деп чакырбаса деле барсаң ошондой дейт да. Жок, чакырбай эле барсаң неудобно болот да. Бишкекке келсең ырчылар жумушу жок калбайбы эми сен тойлордун баарына өзүң эле чыгып? Жок, кандай болбойт. Конкуренция көп дейсиңби? Ооба. Мираш, айтып өтсөң, Россия Федерациясына чейин атайын барып келип атасың. Кайсы каналдарга, кандай маарекелерге барып жүрөсүң? Мен негизи биринчиден эле алар менин тапканымдын себеби, алар мен таанышкандын себеби Белая Розы аттуу чыгарманы бир тойдо ырдап чыгарганбыз YouTube каналына. Ошол жерде Андрей Малахов көрүп, ошол жагып калып, ошол как раз ошол Юрий Шатуновдун эскерүү концертине чакырышты да мени. Ошол жака барып ырдап Ямаха менен өнөрүмдү көрсөттүм. Көрсөтсөм аларга жагып калып, ошондой болуп самолет жана гостиницанын жол керен төлөп беришти, биз барып ырдап. Алардын биринчиден алар үйгө келип тартып кетишти, эки
достор болуп ошолор тартып кетишти. Үйдө мал жабдыктарымды тартышты, ырдагандарымды, үйдө эмне жумуш кылам, бир күндүк той заказымды тартышты, ошол жерге барып ырдагандарымды тартышты. Андан соң бир аптадан кийин бизди чакырды, барып ырдап келдик. Кандай болду ал жакта? Сонун болду. Ырчылардын ырдаган колонкалар баары ошол жерде экен, сонун. Бейиш сыяктуу эле да, сонун камералар көзүңө көрүнбөйт. Адамдар кол чаап колдоп турат, ачылган сайын ачыласың. Ырдабаган балдар ырдап берет ал жерде. Бул жактадан өзгөчөлөнүп турат экен да. Өзгөчөлөнүп турат. Мираш, дагы бир чыгармаңды тартып алып койбойсуңбу? Макул. Асман жылдыз болгондо, ай жаркырап толгондо, сага барам сулуу кыз, саат 9:10-дордо, кара каштуу көзүңдөн, балдай ширин сөзүңдөн, ашык болдум мен сага, 14-15 жашымдан. Жылдызымсың айдайым, сүйбөй кантип корайын, сени жаным көргөндө, бактылуумун ардайым, кара каштуу көзүңдөн, балдан ширин сөзүңдөн, ашык болдум мен сага, 14-15 жашымдан. Сиз акыркы жолу Армандын эфиринде көрдүм эле ошондо. Ушул кыз деп мага жагып калдыңыз, Азаматсың, сонун чыгарма болду. Рахмат чоң. Бишкекке аябай эле ысык экен, экөөбүз эрип кете турган болдук го. Ысык экен. Сен жашаган Аябай ысык экен. бул жактан салкынбай? Жок, ал жактан ооба салкыныраак кичине, бул жакта аябай эле ысык да. Ушу турушунда 15 мүнөт турсаң эрип кетесиң. Мираш, айтсаң, чоң ырчы болуп, чоң сахнага чыккандан кийин эмне кылгың келет, кандай кыялдарың бар? Мен кыялдарымды айтып кетсем, элге таанылган соң өз ата-энемди эң биринчиден эле, эң главный ошол кыялым ата-энемди умра сапарына алып баруу. Ал жактан ошол Аллахыма зыярат кылып, ошол жерден барып келип, ал жака көп жолу баргым келет. Андан соң ата-энемди ошол космоско чейин алып чыгам го дейм. Азаматсың. Сен менен иштешүү үчүн баягы кызыктар болуп, сага кабарлашкан продюсерлер барбы? Ооба, мен менен иштешип, кайра иштешпей калып ошондой продюсерлер бар бул өмүрдө. Бул өмүрдө. Буга чейин канча продюсер менен иштешип көрдүң? Бул 2-3 жыл продюсер менен иштештим. Калган өз атаң турса кантип продюсер менен иштешесиң? Жок, буга чейин айтып атпайсың, иштешип кайра иштешпей калдык деп. Иштешпей калуунун себебин айтсаң, эмне үчүн иштешпей калдың? Ал жерде ошол продюсер менен иштери чыгып калып, башка жака согушту баруу керек болуп, ошол алдын иштери чыгып калып, ошо акча эме мамиле туура келбей калган болуп. Ал кийин мен продюсер десем да өзү продюсер болгон бар. Өзүнүн атын чыгарыш да максаты. Сен аркаңан өзүнүн атын чыгаргысы келгендер көп турбайбы? Бар. Аларга жоңада күлүп коесуң. Ошолорду алып келип күнгө эритип коюш керек. Мираш, ырларыңдын көпчүлүгү эле баягы катын алам, анан кийин жубай издейм деген сыяктуу экен да. Окшоп. Айтсаң, келечекте кандай жубай алгың келет? Кандай кызды эмне өзүң жубайың катары көрөт элең? Азыр сен 13 жаштасың, канча жашыңда үйлөнгүң келет дегендей? Билбейм, Кудайым буйрса үйлөнөбүз 26-27 жаш. Ороңго намаз окуган, 5 убак намаз окуган, ошол Аллах менен байланышта болгон кыздар менен. Кыздарды жубай кылган деп. Мираш, анда акыркы суроом болсун. Кыргызстанды 15 жылдан кийин кандай көрөсүң? Кыргызстанды ошол өзүмдүн үйүмдөй эле көрөм. Момундай көрөм, андай көрөм. Сонун эле да. Өзүмдүн үйүм сыяктуу да, жашаган үйүм сыяктуу эле Кыргызстан. Мен ушул жашоомдо эң главный Кыргызстан жана ата-энем. Жана сиз деп коесуз. Ошолду за кадрына койсоңуз.
Мираш, биздин көрүүчүлөргө өзүң каалуу тилегиңди айтып атсаңбы? Ушул мени көрүп аткан жалпы эле кыргыз элиме саламымды жолдойм жана ушул мени колдогон жалпы эле туугандарыма элди ушул сиздерге чоң рахматымды билдирем жана жанатан бери менен сүйүүжөндү суун алып аткан сизге рахмат. Ушул дайыма жаш балдарга сүйүүжөндү суу берип жүрө бериң. Оорубаң, өмүрүңүз uzun болсун, сиздер бар болуңуздар. Тойлор болсо кызматтабыз Бишкек шаарында, буюрса көп күн болобуз деген оюм бар. Азаматсың Мираш, 13 жашта болсоң да көптөгөн өзүң теңдүү жаштарга караганда ийгиликтерге жеп жүрөсүң. Бийиктиктерди көрө аласың, чоңурчу болуп Кыргызстандын атагын дүйнөгө таанып жүрөр. Бүгүнкү берген маегиңе ыраазычылык билдирем. Ал урматтуу көрүүчүлөр, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталгандан баңыздар. Мен жакында жубай алам.